Айгүл жыл сайын апрель айынын орто ченинде ачылып, май айынын орто ченине чейин гүлдөйт. Табиятынан кооз гүл аталган айгүл илимий эмгектерде Петимум эдуарда же орусча Рябчик эдуарда деп аталат. Бул ажайып кооз гүл жалаңгана таштуу жерлерде өсүп, тамыры да терең жайгашкан. Жергебиздин сыймыгы болгон айгүл гүлүнө арналган иш-чара жыл сайын апрель айынын орто ченинде майрамдалат. Бул майрамга өлкөнүн бардык аймактарынан коноктор айгүл гүлүн көрүүгө арзып келишет. Мурда эшитип эдик, быйыл келдик да Кудай насип кылды да бизде шээрге. Чогонго шарттары жакшыбы? Жакшы экен, жиде жакшы экен. Жакшы. Погодасы ham жакшы экен. Мана башыга чыгып бардым мен. 74 жашка кирдим балам. Мана бүгүн майрамга Кудай буйруп жетип келиппиз. Биз билбей эле келиппиз майрам болгонуна. Концерт болот экен азыр мана. Ошону мана тамаша кылып көрүп кетебиз да. Götürüp berge, 7 yaştan oşup egizge, kıvız başlar sağım koştoştuk, onun çoğunu götürmez geldi. Mana бүгүн келсек, бүгүн майрам экен, Баткен гүлүндө ачылыш экен. Ошого туш келиппиз. Мана бүгүн аябай сонун майрамдар болуп атат. Майрамдарды көрүп жатабыз. Айылдары ham жакшы экен. Мына айгүл тоолору да жакшы, гүлдөрү да жакшы экен. Бардыгыбызга курсан болуп баратабыз. Мына азыр концерти болот экен, концертин көргөнү келдик. Концерт көрөбүз, Кудай кааласа, насип кылса. Ал эми айгүл гүлүнө арналган иш-чара жыл сайын концерттик программа менен коштолот. Быйылкы жылы өтүп жаткан майрамдык иш-чарага Бишкек шаарынын Комузда кол ойноткон комузчулар ансамблинин солисткалары келген. Ассаламу алейкум, Мына бүгүн бул жерде тоодун өзүнө келип конокторго ошол айгүлдүн жана Козуландын экөөнүн ортосундагы болгон сүйүүсү жөнүндө уламышты көрсөтүп, анан бул жерде бир концерт менен улантырып атабыз. Абдан бул чоң иш-чара десек болот. Мына жакшы маанайда, жакшы погодада десек болот. Абдан жакшы маанайда жакшы майрам болуп атканы бүгүн биз үчүн абдан кубанычтуу, абдан ийгиликтүү деп эсептесек болот. Ошондой эле майрамдык иш-чаранын катышуучуларына Апаз Жайнаков атындагы облустук музыкалык драма театрынын артисттери тарабынан айгүл гүлүнүн уламышы сахналаштырылып тартууланды. Кош эл журт, биз Козулан Баатыр экөөбүз Айгүл гүлүнө арналган иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан уюштурулган Сармерден өткөрүлдү. Сармерден ыр майрамына Баткен районунун жигиттери жана Сүлүктү шаарынын кыздары катышып, таланттуу кыз жигиттеринин ортосунда кыз-жигит Сармерден өткөрүлдү. Кундуз Жоробекова, Максатбек Акылбеков, Ош Бирим жаңылыктары, Баткен облусу.